Фемицидке каршыбыз. Фемицидке каршыбыз. Биз зомбулуксуз дүйнөдө жашагыбыз келет. Биз зомбулуксуз дүйнөдө жашагыбыз келет. Тандап атканда кадрларды милицияга алып атканда эмнелерине карап аласыңар? Психически больной адамдарды алып албайсыңарбы? Мен кечеги милиционерлерди психически больной адамдар деп билем да. Алар мындай адам эмес, айбандар. Айбандар кантип биздин милицияга кирип калды. Силерди мисалы ушунчалык сонун иштеп аткан кызматкерлердин аброюн айрандай эле төгүп салды да. Мен силерди жамандабайм баарыңарды. Жакшы иштегендер бар. Мен 34 жыл болду милицияда иштегениме. Я тоже переживаю за этих милиционеров, которые могут кылган. Если моя была бы воля, я бы по-другому. Но есть мыйзам бар, мыйзамга баш ийиш. У меня тоже внутри все кипит. Мы тоже не хотим, чтобы такие люди работали в органах внутренних дел. Эмне кыласыздар, мисалы, ошто ушундай 13 жашар кызды, 12 жашар кызды, 7 жашар кызды зордуктап койбосуна канчалык кепилдик бересиздер деп атабыз. А сиздер конкреттүү чечим бере албай атасыздар, сөйдөгөндөрдү чечим кабыл ала албайсыздар сиздер. Кандай конкрет ичи көзөмөл өткөзүлөбү? Азыр ушул окуя боюнча ош шаарында болбойт деп канчалык кепилдик бере аласыздар? Ошондой укук коргонуу органдын ичиндеги акмактарды чогуу иштесек, бирге болсок, прогресс болот. Анан только милиция десеңер болбойт. Биз милиция иштейбиз. Бизде да балдар бар, бизде да кыздар бар. Чогуу иштесек, прогресс болот. Милиция кызматкерлери анча өздөрү деле аракеттери жок. Анан бизди кетиргенге аракет кылгандар ончо мындай капа кылды. Педофилия боюнча айтсак 13 жашар бул педофилия. Бул аял киши эмес, сен кийимиң башкача болчу деп асылгыдайчы. Бул оору. Анан ошол ооруга макулдук болуп, анан общество милиция тарап мындай унчукпаганы, сөз катпаганы бизди аябай өкүндүрөт. Эч кандай чара көрбөгөн өкүндүрөт. Бул нерсеге баардыгыбыз аракет кылып эме албасак, потому что балдар бул биздин келечегибиз.